Афина Абдулдаева. Гүл кайырлар соолордо. Каргашалуу улуу атамекендик согуштан кийинки жылдар болчу. Касиеттүү Талас өрөөнүнүн тоого жакын бир чакан айылында көпчүлүк катары кол кармаша түтүн булаткан Болот менен Күмүш бири сугатында, экинчиси тамекисинде иштеп жүрүштү. Экөөнүн арасынан кыл өтпөгөн ынтымагын ого-отер ширеткен данакери, шамчырагы 3 жашар кызы Салтанат болчу. Айгүмүш иштесе ичкен ашын жерге койгон, айткан сөзүн аткармайынча жаны тынбаган, нары өтө жоопкерчиликтүү мээнеткеч жан болгондуктан аны жашта болсо бизге баш болгонго жарайт деп звено башчылыгына аялдар өздөрү көрсөтүп, чоңдор да алардын сөзүн эп көргөн. Болоттун ата энеси келин ала электе эле кайтыш болуп, алардын аш суусун бергенден кийин 2 бөлмөлүү, ортосунда далиси бар чакан үйүнө сүйгөн кызы Айгүмүштү алып келген. Эшик алдында олтургузулган гүл сүлделе жок болчу. Бир жылдан кийин төрөлгөн кызын көтөрүп жүрүп, жаңыдан өсүп келе жаткан 5 түп аппак түрдүү гүл кайырды көргөн жаш келин таңгала: "Болот, мына бул гүлдөр былтыр бар беле?" десе, бул жапайы гүлдөрдүн уруктары түшүп калып, ошолордон өсүп чыккан тура. Эч ким атайылап олтургузган деле эмес", деп Болот жооп кайтарган. "Анда бул гүлдөрдү жакшылыктын жашаны дейли. Салташ кызыбыз ушул гүлдөрдөй эле жагымдуу кыз болот экен, карасаң, 5 экен. Демек артынан дагы 4 бөбөктү бериштип келсин", десе Болоту күлүңдөй: "Мейли, ошондой эле болсун. Менин көз ачыгым", деп тамашалаган. Кез-кезде сугарып коюшчу. Күзгө тарта гүл кайырлар бир ажайып гүлдөдү дейсиң. Тим эле шыңга бойлорун көккө менменсине керип, алардын аппак, мала кызыл, кыпкызыл түстөрүнө коңшу келиндердин көзү түшүп, карасаң, жада калса гүлдөрдү Айгүмүштү жакшы көрүп, өзү тигип койгон сыбанын эшигине келип гүлдөгөнүн биздикинде кандай өспөйт, деп күлүп калышчу. Алдына ат салдырбаган Күмүш бакыран көз, кетирекей мурун кызынын чачын ошол гүлдөрдү кайнак сууга чылап коюп, суутуп туруп чайкап жүргөндүктөнбү, айтор жибектей жылтылдап, өсүмү да жакшы болду. 40 чачкыл өрүп бүткөн соң, учтары жазылып кетпесин деп, ак күбөз менен учтап, ылдый тарта акырын муштап, "Өмүрүң да чачың да узун болсун, садаган кетейин", деп койчу. Салтанаттын буудай иреңдүү жүзүнө кырмызы көйнөгү жарашып, көз мончок менен шөкөттөлгөн кундуз тебетейинин төбөсүндөгү бир тутам үкүсү чуркаган сайын желген назик желпилдеп, атасынын ичин ого-отер элжиретчү. Жаратылышынан дулдуюп көп сүйлөгөн Болот кызын канчалык ичи эзиле жакшы көрүп, ас беттеп турса да, анысын биргизбей, тек гана мээримин төгө гүлүңдөп тиктечү. Аны апасы булар тукуму менен ушундай. Көп сүйлөгөн, айтканынан кайтпаган көкмелтей болушат. Илгери эртең менен кош айдаганы кетип баратканда Болоттун атасын: "Сенин чоң атаңды кандайдыр бир себептен улам энеси тилдеп койсо, ал таарынып тамак ичпей жумушуна кете турган болгондо, таарынганыңды коюп мына бул өпкөнү жеп ал десе, тултуюп оозун ачпайт. Анткенине карабай, болбой жатып апасы тиштетип коет. Кечинде келсе баягы өпкө ошол бойдон оозунда тиштелип жүргөндүгүн, аңыз кылып жүрүшкөнүн мен да уккам", деп тири укмуш өжөрлүгүн айтып калчу. Ошентсе да Салтанат негедир атасына көбүрөөк жакын эле. Ал тургай тили чыкканда да биринчи эле ата, атя деп атасынын төбөсүн көккө жеткирген. Болот жумушунан кирпигинен тартса жыгыла турган болуп, чарчап чаалыгып келе жатканда, кызы көрө салып: "Атам келатат" деп көпүлөктөй канатын жая, атасын көздөй тызылдап жүгүрчү. Кетменен ыргытып жиберип, моюнуна асылып калган кызынын бый тыйган колдорунан, дердеп кеткен саамайынан жыттагылаган Болоттун кабагы чайыттай ачыла, дүйнөсү түгөл боло түшчү. "Алганың жакшы болсо жакаңа карат, жаман болсо чачыңа карат" дегендей таштай бышык Айгүмүш өзү деле кирели кечке жаны тынбай иштеп келип, анын үстүнө түгөнбөгөн үй жумуштары да мойнунда экенине карабастан, сугаттан ылай, суу, тер болгон жубайын келер замат жаш баладай чечиндирип, жуундуруп, башка кийимин кийгизип, кир болгон кийимдерин бир саамга чылап коюп, бир аздан кийин жууп, кургаганда таптап койчу. Айгүмүштүн жанда жок тазалыгын билген Болоттун жолдоштору: "Биздин чулгообузду резина өтүгүбүздөн сууруп чыгып, катарына коюп койсоң тим эле тип-тик туруп калат. Ал эми Болоттуку жатып калат. Эмнеге я?" дешип тамашалап каткырышчу. Түнт Болот мурутунан жылмайып, ичинен жарына ыраазы боло, алардын суроосун жоопсуз калтырчу. Айгүмүш эртең менен турганда бирөө жасап бергендей болуп калат деген ой менен жумушунун көбүн түндөсү эле бүтүрүп салчу. Өзү ишти болгондуктан Болоту менен кызын жаткызып коюп, 10-чу чыракка жанар майдан толтура коюп, шишесин жаркырата тазалап алып, анын жарыгында сайма сайып, курак курап, уядай чакан үйүн алдан эмедей кылып жасап койгон. Алардын бет маңдайындагы үйдө Болоттун согушта каза тапкан алысыраак тууганынын аялы жашачу. Гүлсүн бир эрди менен көктү, бир эрди менен жерди шыпырган, ар ким менен кыямат болуп ажылдаша урушкан аксым, кара жаак аял болчу.
Атасы жиндинин бири жинде, энеси жиндинин баары жинде дегендей, анын уулу гана эмес, эки кызы да жайсыз чыкты. Баласы кичинесинен учук оорусуна чалдыккандыктан, катуу жумушка жарабайт деп тим койгондуктан, ал чөп желке мажүрө болду. Бекерчи Көчөрбай кылар иши салар кушу жок дейди да, бейопада болуп жүрүп 15ке чыгып калды. Гүлсүндүн тестиери болуп калган кыздары да айран уютса ириткен, тери иресе чириткен бүлөдөн болуп өсүп жатышты. Алардын энеси да көчөгө чыкса жардай катын, үйүнө кирсе көрдөй катын демекчи жеткен шалак эле. Ошондуктан алардын үйүнө баш бакканда эле коңурсаган сасык жыт мурунуңа бур дечү. Айыл десе аял күлүк, үй десе уй күлүк деген сөз ошол Гүлсүндөй аялдар жөнүндө болсо керек. Ай дер ажоосу жок, кой дер кожосу жок жесир кыздарын ээрчитип алып, ушул айылдын четки көчөсүндө жашаган төркүндөрүнүкүнө 2 күндүн биринде эле жөнөп калчу. Алчы көз Көчөрбай болсо өзүндөй бадырек, албыр-салбыр адепсиз балдар менен айылдагы жүрүм туруму бузук, ичкиликке берилген аялга барып, жашабай жатып үйүргө кошулуп алган. Бир күнү Айгүмүш энеси сыркоолоп, ооруканада жатканын угуп, Талас шаарына кетти. Ал кезде тынымсыз каттап турган азыркыдай автоунаа жок болгондуктан төркүнүнө түнөп калып, эртеси келди. Так ушундан пайдаланып, алардын үй бүлөсүн ала кулагылап, ыркын кетиргиси келген Гүлсүн: "Аялың үйдө жок турбайбы? Келип чай ичип кет кайным", деп Болотту сырдуу кылгыра карап чакырып кетти. Үйдөгү иштерине чай кайнамдай буйдалып, анан барса Гүлсүн жаңы көйнөгүн кийип, кызыл жоолугун кыйгачтай салынып, кашын боёп, дегеле башкача күлүңдөп тосуп алды. "Сени келет деп каттама жасап, картөшкө кууруп койдум. Анан дагы", деп алактап барып, бир бөтөлкө аракты алып чыгып, стакандар менен Болоттун астына койду. "Рахмат жеңе, рахмат. Айткандай, балдар кайда?" "Эмне, алар жок экен деп менден коркуп жатасыңбы? Дароо эле балдарды айтасың да, менин деле абалымды кандайсың жеңе деп сурап койсоң, бирдемең короп калабы? Же жеңең экеним жалганбы? Элдин сендей кайнелери жеңелеп жандарын коюшпайт, этекчиңдерин тытмалап. А сен", деп Болотко үмүттүү карап, "Мен аларды айылдап келгиле деп апамдардыкына жибергем". Демейде арак ичпеген Болот 100 граммдан кийин эле сөзү көбөйө чечиле сүйлөп, бөтөлкө аяктап калганда колун мойнуна кылыктана артып, денесин дүүлүктүргөн жеңеси көзүнө ушул кечте бир башкача керемет көрүнүп, кеткенге дарамети жетпей, Гүлсүндүн кучагында түнөп калды. Түнү менен желгенин жел, конгонун колот билбеген, демейде үйүндө түнөбөгөн Көчөрбай уурумушуктай жылып киргенде, апасынын койнунда карындаштар эмес, башка чапса да былк этпес болуп, коңурукту кош тартып уктап аткан коңшусун көрдү. Адатынча ыкшып жөтөлүп жибербейин деп оозун баса, кайра акырын жыла чыгып, муштумдарын кекерлүү түйө эшик алдында көпкө отурду. "Шордуу атам жер кучактап, бөтөн жерде өлүп жатса, бул шумшук болсо аялы бир күнгө төркүнүнө кетери менен менин апама жетип келгенин кара. Энемдин котеги бети жок, жүрдөк. Баягы бригадирди сарайда алып жатканын көргөм. Эми мунусу". Кызуу болуп, катуу уйкуда жаткандар анын кирип чыкканын сезишпеди. Таң агарганда гана башына союл тийгендей чочуп ойгонгон Болот чалабыла кийинип алып эшикке шашыла чыкканда, тигинде бугжуюп олтурган Көчөрбайды көрө селт этип: "Сен эмне олтурасың бул жерде?" деп жиберди. Тиги үнсүз гана көзүнүн огу болсо атып жибергиси келип, Болотту кыжырлуу тиктеди. "Быкыйым чыгып калды го" деп өзүн күнөөлүү сезген Болот шашкалактап, калтыраган колдору менен өз коросунун эшигин буйдалып жатып араң ачты. Артынан акырая тиктеген Көчөрбай: "Карасаң бул акмакты, эмне олтурасың деп коет дагы уялбай. Сени шашпа, көргөзөм сага", деп үңкүйүп отурган жеринде ойлуу катты. Айгүмүш энесин көрүп эртеси үйүнө келип, бурчта жыйылган жүгүнүн бузулбаганын көрүп, оюнда кири жок, бейкапар аялы күйөөсүнө узаткан суроосунун жообун өзү берди. Байкушум, төшөк салгандан эринип, бөкүлү кийимчелине жатып алдыңбы? Салташта сени менен жатып көнүп калыптыр. Таң атканча колдору менен жан жагын сыйпалап, аталап издеп жатып араң уктубадыбы? Ооба. Күйөөсү аялынан көзүн ала качып жооп берди. Гүлсүн менен өткөргөн бейнике түнүн элестетип, кулагына анын күлкүсү угулуп кетип, анан өзүнөн өзү чочугандай: "Апам жакшы экен" дегенге араң жарады. Айгүмүш энесинин ашказанындагы жарасы жарылып кетип, доктурлардын күчү менен жакшы болуп калганын айтып берип жатып, күйөөсүнүн бүкмөлүү абалын байкаган жок. 20-кылымдын 50-60 жылдарында айыл турмушу кичинеден оңолуп, эмгек акысына жыл аягында буудай алышып, тегирменге ун тарттырышып, нанга курсактары менен тоюнуп калган учур. Тамеки тигилип бүткөндөн кийин Болот менен Айгүмүш балык чоң кылып жабылган үйүнүн топурагын калыңдап шыбап, үстүн кара кагаз менен жаап,
катуу шамал учурбасын деп таш бастырышып, сыртын жумурткадай кылаактап, терезелерин сырдашты. Эми короосунун айланасын бүтөш керек эле. Болот бирөөлөрдүн жыгач калыбын сурап келип, баксалап дубал менен курчашты. Бул бир нече жумада бүтүрө турган иш болгону менен, жайлай чарбанын ичинде жүрүшүп, бош учурларда гана алектенишип көпкө созулду. Буларды эртелигеч көрүп жүргөн Бейбереке Гүлсүндүн ою оңго бөлүнө, жаны кашайып жүрдү. Менин эримдин согушта өлүп калганын карабайсыңбы? 3 балам менен аялым кантеттеп, кичине этиет болбойбу ал урган. Оозун ачкан немеле делдиреп жүрүп окко учуп алды да. Мына, болот аман эсен эле келбедиби? Шордууга шорпологон аш жакпайт болуп, уулум да кеселман. Аны саз кергенсип чоңойгон сайын эсине кирмек тургай, барган сайын кар өзгөй болуп баратат. Акыркы күндөрү болсо дуңкуюу эле кабагы таптакыр ачылбай калды. Ушул аяк бошотор болуп, желкемде отурбай, кишидей болсо өзү эле көп жумуштарды бүтүрүп салбайт беле. Тигине айгүмүштөр тим эле Кытай сепилиндей кылып тегерегин бүтүп алышты. Болотту эптеп кайырмагыма бирилдим эле, ал да ошол бойдон карабай койду. Бир жолу бирге жатып эртеси кайдан көрдүм кара эшектелген мен эмес. Амал күч Гүлсүн болотту кантип кайрадан жакындатуунун жолун ойлонуп жатты. Эртеси түшченде иштеп жаткан жубайларга басып келип, «Иш илгери, аракет кылса берекет деген ушул экен да. Жай бою жаның артынбай жатып бүт элек жаздап койдуңар. Кир жуусаң киндиктешиңди изде дегендей, биздин колубуз тийбей жатса бир жолу чакырып чай бергенге жарабайт деп жүргөндүрсүңөр. Үйгө келип чай ичип кеткиле», деди. Алар келгенде Гүлсүн кумганга жылуу суу куюп, кирсамынды айгүмүштүн колуна карматып жатып, «Жетим Гүлчатай эле жасадым. Эт жогун билесиңер да». Анан салтанатты карай, «Келе кой, сен бир үйдүн чоң кызысың да, апасынын жардамчысы», деп көшөкөрлөнө күлдү. Таластыктарда камырдан жасаган оокаттын түрлөрү көп. Гүлсүн башка оокатты тыңдап бышыр алчу эмес. Бир билгени Гүлчөнү жакшы жасачу. Устаттыгымды бир көргөзөйүн деп, камырды аябай жууруп, көпкө чейин ыйлеп, тыныктырып коюп, кайрадагы жеткире илегенден кийин гана үлпүлдөтө жука кылып чайды. Шар кайнаган сууга кайнатып, үстүнө чык менен бир чыны сары майды чылпылдата койду. «Жеңе, сиздин Гүлчатайыңыз такыр эзилбейт. Мен жумуртка кошсом деле сиздикиндей болбойт», деп Гүлсүндүн көңүлүн көтөрүп коюу максатында айгүмүш атайылап айтты. Анын баардык тамакка өткөрө маш экенин элдин баары билчү. Гүлсүнгө дал ушундай сөз керек болуп турган. «Туура айтасың, жакшы көргөн келдим эмессиңби? Сенден жашырмак белем айтып берейин. Кайрымда жеген сайын мени эстеп рахматын айтып жүрсүн», деп шаңкылдай күлө, болотту алек-чалек кыла көз кырын таштап койду. Айгүмүштүн куулук шумдугу такыр жок. Өзүн өзү кемсинтип, эринин көзүнчө менден кеңеш сурап жатканын кара деп ойлоп, сөзүн улантты. «Апамды билесиңер да, иш десе ишти, аш десе ашты билген билерман». Ал чындык эле. Айылдагылар энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген сөз деле кээде туура келбей калат турбайбы? Болбосо энесинен канча тарбия көрсө да, бул Гүлсүнгө такыр жукпаптыр деп айтып калышчу. Канча да кирди чыкты болуп, анча-мынчасы эсинде калса керек. Апасынын аялдын жакшы жаманы супарасынан, камыры одур-бодур болуп катып калган үбөлүгүнөн билинет деген сөзүн эстеп, жанаrak деле аларды тазалаган болчу. Камыр жууруй турган сууну апам мурун эле кайнатып, муздатып коюп, анан туз салып жууру деп үйрөткөн. «Мен жумуртка кошпойм, сен да ошент. Ага кошкон жумурткаңды кайрымга кууруп берсең, пайдасы тиет», деп бусам ачык эле болотко тийишти. «Рахмат жеңе, кой сойгондой эле сыйладың. Уулуң оорукчан, кыздарың жаш, чарбагың бекилбей турат. Зымпымыңды жыйнап койсоң, болот экөөбүз жардам берели. Кышка чейин бүтүп салсак, ит куш мал кирбей калат», деди айгүмүш. «Ушундай ойдогуну айттырбай билген келиним бар дейм да. Кайным болсо айтмайынча деги билбейт. Өгүнү сен төркүнүңө кеткенде келип, кичине жардам бердиле. Ошол бойдон жок», деп болотту алдырттан тиктеп койду эле. Айласы курган болоттун деми токтолуп, аба жетпей калгансып, көкүрөгүн тырмалап, кол тийбей деп күңк этти. Акылга дыйкан айгүмүш баятан бери жеңесинин сөзү чугун улам күйөөсүнө тийгизип, тийишип жатканын дан эле түшүнүп отурду. Анын болотко көңүл кош эмес экенин мурда деле билчү. Бирок эркекке ишенгенче эки босогонго ишен дегенди угуп жүрсө да, өз күйөөсүнө чексиз ишенчү. Байкуш жеңем кантсин, жесирдик деген кыйында, өзү жаш эле калды деп, ага боороруп кызганчу деле эмес. Кайныңыздын сырын билесиз жеңе. Кичинесинен мокок, жалтак. Керек болгондо өзүңүз эле айтып туруңуз. Колуна жугуп калмак беле жардам берет. Эми биз кетели. Бир аз жери калды эле, бүтүрө коелу», деп кызын жетелеп сыртка чыкты. Болотта ордунан козголуп, аялынын артынан басты. Эшикке кошо чыккан Гүлсүн ага күлө карап, колтугуна колун сойлото салып, акырын чымчып койду.
Көчөдөн келе жаткан Көчөрбай энесинин тигини ойсоктоп чымчылаганын, алдында капарсыз чыгып бараткан Айкүмүштү, кызарган Болотту, кызын көрүп, жини кайнай үйүнө кирди. «Балам, Гүлчатайды ысыгында жеп ал», деп энесинин карбаластай түшкөнүн байкаган уулу бая күнү Болотту койнуна алып жатып, бүгүн аялын кошо чакырып, экөөнү кайсы бет менен тиктеп тамак берип отурат деп, курсагы ачка болсо да, алдына койгон табакты тиктеген калыбында үнсүз отура берди. «Көчөш, эмне тоюп келдиңби? Жебейсиңби жалдырбай?» дегенде энесине акшая бир карап алып, табакты көңтөрөтеп, эшикке атып чыкты. «Жинди болгонго бул, ырыскыны тепкен эмнеси?» деп энеси күнөөлөдөй күбүрөдү. Ушул көз ирмемде Болот менен коюндашып жаткан түнүн эстей салып, уулунун ошону көрүп калганын артык калбырлуу неме даана түшүндү. Бул учурда Салтанат эшигинин алдындагы бактын көлөкөсүндө курчактар менен ойноп жаткан болчу. Ал кезде айылда курчакты кол менен ар бирине өз билгениндей жасап берчү. Салтанат апасынын түрлөп кийинткен кооз курчактарынын ар бирине ат коюп алып, алар менен өзүнчө божурап сүйлөшүп отурган. Ала жылкы жоголбойт, арамза адам оңолбойт дегендей, биттин ачуусун сиркеден алдыргысы келген дили катуу Көчөрбайдын көзү бейкапар ойноп турган бый тыйган наристеге кызыга түштү. Бозгыроо күз келип тамекини учуу тизүү жүрүп жаткан убак эле. Ошондой күндөрдүн биринде таң эртең менен эле күн сурдана бүркөлөп, чыкыроон суук болуп турса да, алдырар да жаздырар болуп, Айкүмүш эмнегедир жеңил кийинип, тамекини үзүү үчүн шашыла талаага чыгып кеткен. Эми минтеп, кечке маал жамгыр башталып, арты бурганактап, ал 2 саатта балбалактаган кар жаап кирсе болобу. Айкүмүш үзгөн тамекилерин сарайга киргизип бүткүчө, адегенден муздак жамгырга, анан карга шөмтүрөп, кийимдери сыгып алма суу болду. Үйүнө жеткенче безгек оорусуна чалдыккандай тиши тишине тийбей шакылдап, кайыгып кетти. Аябай чыйрыгып, үстүнө журкандарды кат-кат үйө жамынса да, жылыбай калчылдап жатып, бир окумда уктап кеткен экен. Түн ортосунда эт ысып күйүп, бүткөн бою жанчып салгансып ооруганынан ойгонду. Бара-бара оорусу күчөп, көзүнө дүйнөдөн өтүп кеткен атасынын арбагы көрүнүп, жөөлүй баштады. Анда-санда эсине келгенде кызы менен күйөөсү эмне кыларын билбей, жанында үрпөйүп, коркуп отурганын көрүп, сөзгө келе албай, кайрадан эстен танып жатты. Болот эртең менен эрте барып, айылдык фельдшерди чакырып келди. Ал дарыны 4 маал бергиле, бирок тезинен ооруканага алып барбасаңар болбойт деп кетип калды. Ал жакка алып кетсе, кызым кантет деп ойлогон Айкүмүш, жумуш кайнап турган убак, дары менен 2-3 күндөн кийин жакшы болуп калармын деп, көчөргөнү ажал жазуусунун кыбаасын кандырып, бара-бара абалы оорулуп, көз ачпай калды. 4-күн дегенде Айкүмүштү арабага салып, Талас шаарындагы ооруканага алып келишти. Эки өпкөсүнө суук тийип, оорусу өтүшүп кетиптир. Ушунча күн эмне кылып жүрдүңөр деген врачтар урушуп, уколдорду аябай сайып, дарылай баштады. Бирок жылыш болбоду. Адам болбой калганына көз жеткен бечара Айкүмүштүн ойлогону, жаштайынан жайраганы турган өз тагдыры эмес, артында белгисиз өгөй энесинин колунда кала турган кызы болуп, Болотко Салташты коргула көрбө, Салташым кичинекей деп жатып үзүлдү. Болот нес болуп, айланасында чуулдап, ыйлап жүргөн туугандарына жалдырай тиктеп, булар эмне ыйлап жүрүшөт дегендей эс ооп отурду. Айкүмүшүн түбөлүк жайына алып чыгышканда да, коюп жатканда да, Болоттун көзүнөн бир тоголок жаш чыкпады. Тепейген Салтанат көрүстөндөн кайткандар жакындап келгенде өкүрө башташканын, эң алдында кумсарган атасынын үнсүз теңселе басып келе жатканын көрдү. Колун бек кармап, ыйлап турган аялдан жулкуна бошонуп, атасына карай тызылдай чуркап баратып, «Ата, апам гана, апам өлүп калдыбы» деп чаңырган Салтанаттын ачуу үнү теребелди жаңыртты. Так ушул тушта Айкүмүштү жоктошо өкүрүп келаткан эркектердин да, кошок кошуп чуу түшүп жаткан аялдардын да үнү кулбай калгансыды. Ошондо гана катуу уйкудан эми гана көздөрү умачтай ачылып ойгонуп кеткендей болуп, төбөсүнө кара булут айланган Болот башын бир чулгуп алып, алдында буту-бутуна тийбей чуркап келе жаткан кымындай кызына утурлай, кадамын чоң-чоң арыштап барып, аны так көтөрө салып, бооруна катуу-катуу кысты да, сабыры кетип, бүтүндөй турпаты солкулдап, тула бою титирей, моон жүрө бошоп кетти. Анын үнү чыкпаганы менен ичинен күйүп, жан дүйнөсү боздоп турду. Болоттун жетимдигин, жалгыздыгын, жакын туугандарынын жоктугун билгизбей, тилин тийгизбей, бокеде урматтап, аны айылдын кадырлуу адамдарынын катарына кошкон кыз, алган аруу асыл жубайын жоктоп жатты. Үйүндө ынтымактууларга ырыс эле эмес,
эл жұрттың сый урматы да ойып тура. Аста басып, акырын сүйлөсө да кеби угумдуу, сөзү жугумдуу жарын, өзүнүн звеносундагылар абысын ажындар гана эмес, айылдын баары жакшы көрүп, баалашчу эмес беле. Ал Тургай Айгүмүшү райондук кеңештин депутаты болуп, алжырдагы сессияда чыгып сүйлөгөн терең маңыздуу, далилдүү сөзүн уккан депутаттар узакка чейин дүркүрөтө кол чапканын айылда айтып жүрүшпөдү беле. Болот эми андай аялды Меккени 5 кыдырса да таппасын, кеч болсо да түшүнүп отурду. Өзүнүкү иттин күнүндөй болсо да жашоосу өтөрүн, баарынан да Айгүмүшү бөпөлөп баккан салташына өз энесиндей жан эч качан табылбасын билип, 3 күндөн бери ичинде бугуп жаткан күйүтү, жанар тоодой атырылып чыккансып, көз жаштары эми токтолбостон жаагынан ылдый куюла. Мындан 1 апта чамурда апасы кыңылдай ырдап жатып, өрперген кызынын чачтарына сиңип жатты. Сылап сыйпап, энелик мээрим менен тал-тал кылып өрүп жатканда, анын колдору чүрпөсүнө акыркы жолу тийип жатканын ал ошондо кайдан билсин? Эми антип эч ким Салташанын чачын өрбөйт. Атасынын мындай абалын сезип, солуктап томсоргон кызы ого өтөр жабышып, мындан да оор, түшүнүксүз боло турган кырсыктан коргологон балапандай болуп көкүрөгүнө ыктай башын жөлөй берди. Ал баарын түшүнгөндөй жанагы берген суроосун кайталабады. Бул боору суук, дүйнөдөгү эң кымбат адамынан ажыраганын, бирок бул жоготуу анын өмүрүндөгү биринчиси эле экенин, алдыда дагы далай кыйынчылыктар башына келерин албетте анда билген эмес. Айлананы оор жымжырттык басты. Эми атасы экөө гана калган куту кетип, жетимсиреген үйүнүн алдындагы мына ушундай коркунучтуу тынчтыкта баргектерин бажырайтыша, көздүн жоосун ала бурала өскөн гүл кайрыларды да тээ асмандан түпкүрүнөн кеч күздүн боз мунарыктуу ырайымсыз суугу уруп жатты. Аларды сүйүп суктана караган, суу алып келип сугарган, ал Тургай түбүн кетмени менен жумшарткан жоодур көздүү келинди экинчи көрүшпөсүн түшүнгөндөй салбырап, ийилген жалбырактарынан көз жаштай тунук тамчылар жерге куланып жатты. Өлгөндүн сазайы көмгөн деп такалуудан тайгалбай, калың эл журт келип, кайра келбес сапарына Айгүмүштү узатышкан соң, салт боюнча үчүлүгөн, жетилеген кыркын өткөрүштү. Гүлгүн жашындагы кеткен кызынын күйүтүнө чыдабай, көз озбай оорлуу энеси да көз жумду. Жер чукуп отуруп калган Болот кайненесин узаткандан кийин кызын аргасыздан коңшусунуна таштап ичине чыкты. Демейде ышанчаак Гүлсүн шыпылдап, Болоттун жеңилин жерден, оорун колдон алып, эртелегеч каралап жардам берип жүрдү. Ал ар ким менен кызыл чеки болуп мурдагыдай долуланып урушпай, жоошугансып да калды. Шумпай Гүлсүн мурунку кылык жорого Болотту чоочтарын билип, айылдагы менден башка баласы жок, жаш келиндердин бирин алып албасын деген ойдо жанын үрөп, анын жүрөгүнө жагар түз жолду тапты. Ал жол салтанатты бооруна тартуу болчу. Жаман көргөнүңөрдү билгизбегиле, анын атасынын силерге көп пайдасы тиет, кийимиңер бүтөлөп, курсагыңар тоет, деп кыздарынын кулак мээсине куюп, ийне жибине жеткире түшүндүрдү. Ал эми шукшут уулу Көчөрбай болсо, карындаштарына көрсөтпөй салтанатка анда-санда бирден момпосуй берип, бул оюн тигилерге көрсөтпөй жеп алгын, деп өзүнө жакындаштыруунун башкача амалын күзөп жүрдү. Арадан 1 жыл өттү. Айгүмүштүн ашы берилип, эл тарагандан кийин эки тараптын жакын туугандары калып, Болот менен Гүлсүндүн никесин молдого кыйдырышты. Бирөө өлбөй, бирөөгө күн жок дегендей, төөсү ак тууган коңшу аялдын көктөн тилегени жерден табылып, мурда эле көзү кызарып, жетпей жүргөн Болоттун зайыбы болду да калды. Байдын катыны өлсө төшөк жаңырат, жардыныкы өлсө башы каңгырайт болуп, дили таза, төрт тарабы төп келген жарынан ажыраган Болоттун алгачкы убакта бардык эс тарты кыз эле. Бармактай салтанатта тигилердин жасалма мамилесин балалык байоо кирсиз ички туюму менен кадиксиз сезип, боор бербеди. Гүлсүндүн балдарынын аракетине карабай, ымаласы ысык болбоду. Улам эшикке чыгып, атасынын жолун зарыга карайт. Ал келгенде гана кабагы ачылат. Ошондо да көздөрүнүн түпкүрүндө энесине болгон айтылбаган моңдуу сагынычы, жетимдик томсоруусу турган. Убакыт өткөн сайын учурунда баркын билбеген алтын уясы бузулганын, Айгүмүштүн наркын жеткире баалабаганын Болот кеч баамдап, арман аттын башындай болуп жүрдү. Өздөрүнүн эшиктөрүндө ата-энесинин ортосунда эркелеп жатуучу Салтанат атасынын бөлөк аял менен, өзүнүн Гүлсүндүн кыздары менен жатканына көнбөй, төшөккө башын катып алып, үн чыгарбай көз жашын төгө ыйлап жатып уктачу.
Жада калса шейшептери да апасыныкындай аппак эмес, саргыч, калың сурп экенин көрүп, биринчи түнү соксоюп отуруп алды. Эмне болду Салташ, уктай кой, деген атасына булардын шейшеби жаман экен, сасык кир дегенин угуп, Гүлсүндүн күйбөгөн жери гүл болду. Жашап агыр, карасаң мунун чытчылдыгын, шашпа, сазайыңды берермин, деп ичинен кайрып, сыртынан калып күлүп эле, Салташ, бүгүнчө жата кой, эртең башка шейшеп салып берем, деп калп эле жагалданды. Башка түшсө тагдырды көтөрбөскө айла жок. Болот Гүлсүндүн бөртөй-шөртөй даам татымы жок жасаган тамагына, үйүнүн бозогордугундай ачкыл-кычкыл коңурсаган жытына, ичи толо ызылдаган чымындарына аладуу болуп, өз ара чукчуңдашып эле көп урушкан бекерпоз кыздарына бара-бара көнө баштады. Булардын баш кошкону Көчөрбайга гана таптакыр жаккан жок. Ал Болоттун баскан турганын көргүсү, сүйлөгөнүн уккусу келбей, өгөй атасы эмне иш кылып жатса да жактырбай, айрым учурда көрмөксөн болуп, кол кабыш кылгандын ордуна ышкырып, эки колун чөнтөгүнө салып басып кетчү. Бир күнү Болот менен Гүлсүн жумуштарына, кыздары мектепке кетишип, үйдө Көчөрбай менен Салтанат экөө калды. Таламандын так түшүндө Көчөрбай 6 жашар кызга «Мен сенин акең болом да, туурабы? Кел экөөбүз жашынмак ойнойлу. А дегенде сен жашын, анам мен, макулбу?» Салтанат Көчөрбайдын сунушуна кубанып кетти. Жашынмак балдардын сүйүктүү ойunu эмеспи? Экөө жашынмакты үйдүн ичинде ойношту. Анан Жексур Көчөрбай, «Үйдүн ичи кичине болуп бат эле табылып калат экенбиз. Жүр, мал сарайга барып ойнойбуз», деп кызды ал жакка жетелеп кирди. Бир аз ойногондон кийин «Эми жашынмактан башка ойун ойнойбуз», деп чөптү калыңдап таштап, мурда камдап койгон кичинекей төшөктү үстүнө бай итине келтирип салды. «Эми сен бул жерге жат, мен сенин жаныңа жатам, коркпа, бул ушундай оюн, анан кайра жашынмак ойнойбуз, мен сага момпо сүй берем, жакшы кыз акесинин тилин алат, деп алдап соолап, кызды акырын жаткызды да, «Бул оюн минтип башталат, сен көзүңдү бекем жум да, мен ач демейинче ачпа, ачып жиберсең оюн бузулуп калат, азыр мен сенин ыштаныңды чечип коем, мен сага сонун, кооз куурчак, кызыл тарак алып берем, сен коркпа, оорубайт». Наристе кыз көзүн жумуп жаткан калыбында бир бакырып алып эсин жоготту. Бүлдүрдү зөөкүр, секелек, ууздай кызды бузду да койду. Жүзү кара Көчөрбай атасынын төшөгүн тебелеген Болоттон мына ушундай ыплас жол менен кегин алдым деп түшүндү. Ичинен жаман көрүп жүргөн апасын ого бетер жек көрдү. Надандын кейкерлүү кеги бармактай болгон Салтанаттын кийинки өмүрүнө мүлдө залалын тийгизерин байкуш кыз анда кайдан билсин. Ал тургай акесинин бул шумдукту ооруткан оюну эмне экенин да түшүнгөн жок. Далайда барып көзүн ачса, жанында Көчөрбай олтуруптур. Коркконунан көзүн кайра жумуп жиберди. «Сага бул оюн жакпай калды окшойт. Мейли, мындан ары бул оюнду ойнобойбуз. Биз мал сарайга кирип ойнодук деп атаңа да эч кимге айтпа», деп буга чейин жылуу жумшак сүйлөп жаткан Көчөрбайдын көзүнөн заары төгүлүп, кыздын быйпыйган мурунуна муштумун такап, «Эгер айтып койсоң, өлтүрөм. Сени гана эмес, акмак атаңды да соем», деп суурдун эркегиндей корсете, ансыз да жаны кейип, оорубаган жери жок Салтанатты коркута кагып силкип, ич кийимин кийгизди. «Азыр сени биздикине жаткызып коем. Эртеңге чейин тынч жат. Эмне болду деп сурашса, башым ооруп жатат дегин. Уктуңбу?» Коркуп дирилдеген Салтанатты үйүнө жаткырып, ашканадан алып чыккан бычакты кызга такап, «Мына бул бычакты көрдүңбү? Оозуңду ачсаң эле атаң экөөңдү уктап жатканда муздап салам да үйүңөрдү өрттөп жиберем», деп ызырына кыздын жүрөгүнүн үчүн алды. Шоругаткан кыз көпкө чейин ооруп жатты. Сур жыландын суусаганын, гер жыландын кепшегенин билген кексе Гүлсүн кыздын баса албаганын, Көчөрбайды көргөндө төшөккө башын ката коркконун байкап, айбан баласынын аңгилик иш кылганын айттырбай эле жакшы түшүндү. Бирок ооз ача албады. Болот билип калса, баарыбызды кырып салат деп, аны кызы менен жалгыз калтырбай, «Салташ түм болуп калыптыр. Сен тынчсызданба. Мен тамекиге чыкпайм, өзүм багам», деп оозу оозуна жукпай эпилдеп-чепилдеп сыр билгизбеди. Ошентип азат бойду тик тургузган бул ойротту жок бузукулук окуяны атасы да, Гүлсүндүн кыздары да, ушул чакан айылдын эли да билбей, жабылып аяк, жабылып ойдон калды. Ушул жерде ата көптүкү деген сөздүн төркүнү Болотко тиешелүү го. Болбосо кызынын жалжал карап, бир нерседен корккондой түрүн байкашы керек эле да, кайсы жериң ооруп жатат деп үстүнө үйрүлбөй, жалгыз кызын карышкырга кайтартпадыбы. Арбак билет деген сөз чын болсо, шорду Айкүмүш ошол күнү жаткан жеринен 100 жолу оодарылды белем. Айкүмүштүн эшигинин алдындагы жаратылыш сеп, анан өзү кастарлап бакчу,
ак бүдүрлүү узун назик гүл кайрлары гана ошол маалда эки утту таш боор айбандан жаман киши Сөрөйдүн мал жасабаган бузукуп астыгына суук шамал ургандай жипкире ичиркенип, кымындай бейгүнөө наристе кыздын талкаланган тагдырына боору оруп, аза күткөндөй баштарын жерге ийип, соолуп калгандай кайгылуу термелеп турушту. Андан бери далай жылдар өтүп, чакан айылда жакшы жаман көп окуялар болду. Ошондогу каргашалуу күндө бирөө атайлап сүртүп жатып өчүрүп салгандай болуп, Салтанаттын эсинен таптакыр унутулду. Тек гана кээде түшүндө түрү суу калбарстай бирдеме үстүнөн басып, аны муунтканынан деми кыстыгып чоочуп койгончу. Салтанаттын атасы бир жолдошу менен талаадан тракторго түшүп келе жатканда, алдынан мас айдоочунун жүк ташуучу машинеси келип урунган. Боло таңга ала салып бараткан трактордон секирип чөмдөп, анын астында калып каза таап, Айгүмүштүн артынан 3 жылдан кийин кетти. Ботодой боздогон Салтанаттын андагы абалын айтпаса да түшүнүктүү го. Анын дүйнөдөн кайтканына ичинен мулуңдап кубанган бир гана Көчөрбай болду. Бирөөнүн өлүмүнө кубанбай, өз өмүрүңдү тиредешет эмеспи биздин ата-бабалар. Көп узабай эле жашыңда жайрап кал деген эне арбактын каргышы жеткенби? Айтор 19 жашында Зөөкүр Көчөрбай тынымсыз жөткүрүп, уюган кан кусуп, кыйналып жатып жан берди. Болот каза болгондон кийин эле Арамзада Гүлсүндүн да кыздарынын да сыйкылары бузулду. Алардын чыныгы жүздөрү эми айкындалып, Салтанатка далай кордук көрсөтүшкөнүн уккан апасынын жакын курбусу барар жери, басар тоосу калбаган тоголок жетим Бейтаалай 9 жашар кызды Фрунзедеги балдар үйүнө тапшырып кетти. Ошол бойдон аны эч ким издеп да, сурап да барган жан болгон жок. Эгерде Совет өкмөтү болбосо, анын тагдыры кайда барып тушугаарын айтыш кыйын эле. Салтанат мектепти мыкты окуп, коомдук иштерге активдүү катышып жүрдү. Бой тарткан кыздар уландар менен сүйлөшүп башташты. Бир гана Салтанат өзүнө тийишкен балдарды жининдей көрүп, сөздөрүн уккусу да келбей тетир басып кетчү. Баш оту менен китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирип, мектептин китепканасындагы болгон китептин баарын окуп бүтүрүп, шаар китепканасына жазылып, ал жактагы китептерди окуп жүрдү. Ага көбүнчө тарых, адабият сабактары жакчу. Мектепти аяктаган жылы Москвадан окутуучулар келип, жогорку окуу жайларга абитуриенттерден сынак алышты. Москва мамлекеттик университетине кабыл алынгандардын арасында Салтанат да бар эле. Салтанат жатаканага орношуп, стипендия алып окуду. Университетти кызыл диплом менен бүттү. Аспирантурага калып, Москванын кайсы бир окуу жайын окутуучу бол деген сунуштарга көнбөй, Фрунзеге келип, Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттерине сабак бере баштады. Университетте да бир жигит менен сүйлөшпөдү. Ага ашык болуп кат жазгандар, кинотеатрларга чакыргандар көп эле болду. Салтанат эмнегедир эле бүт эркек аттуудан азат бою тик туруп, жаа бою кашчу. Ошентип жүрүп, жашы 25ке келип калды. Москвадагы театралдык институтту бүткөн Гүлүм деген курбусу бир күнү "Сени жигитим менен тааныштырайын. Бүгүн опера жана балет театрында кече болот. Сөзсүз келгин" дегенине макул болду. Жигити Ленинградда экономика жана финансы институтун бүтүргөн шыңга бойлуу, кырдач мурун, кара торусунан келген сымбаттуу жигит экен. "Таанышып койгула. Бул кыз менин жан курбум, а бул менин ашыгым" деп кылыктана күлүп койду. Жигит колун сунуп, "Төрөгелди" дегенде эмнегедир Салтанаттын колу калтырап, бүткөн бою дүрүлдөп кетти. "Салтанат, эмне менин жигитимди көрүп кызарып татарып эсиң болуп калдыбы?" деген курбусунун ыксыз тамашасы аны угуп өтөр уялтып, ыңкайсыздана "Кечирип койгула, чыны менен эле өзүмдү жаман сезип турам, кете берейинчи" деп шашыла кетип калды. Берки экөө бири-бирине таң кала карап жылмайышты. Гүлүм Төрөгелдиге кынала колтуктай: "Салтанат ушундай кызык мүнөздүү жапайы чалыш. Москвадагы университетте окуп жүрүп да бир жигит менен сүйлөшкөн жок. Эркек аттууну көргөндө эле ит атайы тутулуп турат. Ата-энеси жок, балдар үйүндө өскөн. Биздин университетте тарых сабагын окутат. Түз жүргөн, ачык сүйлөгөн кыз" деп бир заматта Салтанат жөнүндө толук маалымат берип салды. Төрөгелди Гүлүмдү сыртынан бир көргөндө эле ашык болуп, жакында эле таанышкан болчу. Ал опера ырчысы, келишимдүү мүчөсүнө жарашыктуу модалуу кийимди тандап кие берген кыз эле. Төрөгелди мамлекеттик пландоо комитетинде экономист болуп иштечү. Экөө көчөдө бара жатканда жанынан өткөндөр суктана карашчу. Ал эми жигиттер болсо ойму кооз, бото көз чүрөктөй кызга ачык эле сугунарта тиктеп өтүшчү. Сулуунун мүнөзү сузураак болгону жакшы дешет эмеспи? Гүлүм болсо тескерисинче өзүнө көз арткандарды көргөн сайын ого өтер ажарланып, ал тургай көзү менен тигилерге ок атып, "Эмне мага шилекейиң чууруп, кызыгып жатасыңбы?
дагы кызыга түш дегенсеп ого бетер наздана түшчү. Аны байкаган Төрөгелди ичинен бул түрү менен менин көзүмө далай жолу чөп салат көрүнөт деп бушайман болчу. Бир күнү Төрөгелди ага: "Гуля, менден мурда ким менен таанышып, ким менен жүрдүң эле? Сага ашык болгондор көп эле болгондур" деген суроосун сынай узатканда: "О, аябай кызык суроо бердиң го. Менин артымдан Парвана көпөлөктөй тегеренип 5-класстан баштап эле балдар чуркай башташкан. Сага чейин көп жигиттер менен таанышып сүйлөшкөм. Бири мени таштап, бирин мен чанып дегендей. А биринчи сүйгөнүң ким эле? Мен 6-класста окуп жүргөндө 7-деги бир баланы сүйүп калдым. Улуу орус акыны Пушкиндин Евгений Онегин деген чыгармасынын таасири менен Татьянадай болуп өзүм биринчи кат жазгам. Ал деле мени жакшы көрүп, бирок даабай жүрчү экен. 8-класска чейин башка балдардын бою өсүп, ал баланыкы токтоп калгансып, кичинекей бойдон калды. Ошондуктан аны таштап кеткем. Теректей бой бергенче теменедай акыл берсин дешчү ата бабалар. Демек сен акыл эсине, мүнөзүнө карабай, боюна, сырткы көрүнүшүнө карай турбайсыңбы? А менин боюм жакшы эле, бирок аябай кызганчаакмын. А мен эрке талтаң өскөн кызмын. Баары бир мен айткандай болгонуна көнгөм. Оюмдагыны бербейм. Ошол болду. Төрөгелди кызды эч нерсе дебестен жеткирип коюп, экинчи барбай койду. Анын эсине эмнегедир эле өткөндө Гүлүм тааныштырганда негедир шашыла кетип калган кыз түшүп жүрдү. Ага анын жөнөкөйлүгү, боенбогону, айрыкча ушул убакка чейин эч ким менен жүргөн эмес деген сөз жаккан. Бир айдан кийин Төрөгелди университетке атайын салтанатка барып, жолугууну чечти. Расписанияны карап, тарых сабактары кайсы аудиторияда болуп жатканын тактап алып, эшиктен тыңшаса, салтанаттын үнү колду. Ары бери баскандар кулак түрүп, эшикти шыкалаган келишимдүү жигитти карап коюп, өтүп жатышты. Аңгыча коңгуроо кагылганда Төрөгелди шашыла терезе жакка барып туруп калды. Адегенде студенттер чыгып, анан салтанат көрүндү. Төрөгелди ары жактан келе жаткан түр менен соңунан жете келди. "Саламатсызбы? Мен бул жерге бир иштер менен келдим эле, сизди көрүп." "Саламатчылык." Жүрөгү оозуна тыгыла, каны дүргүп, кызара түшкөн салтанат анысын байкабасын деген ойдо терс карады. "Сабагыңыз бүттүбү?" "Ооба." "Анда жакшы болгон тура. Өткөндө жакшы тааныша албай калдык эле. Көчө бойлоп бирге бассак болобу?" "Көчөдө ким болсо да басканга акысы бар да, баса бериңиз." "Жигиттериңди ачык айтып бериш дегенинен айтып берсем, баягы Төрөгелди жылкы теппей, жылан чакпай эле жоголуп кетти. Өтө эле кызганчак окшойт" деп Гүлүмдүн айтканын уксада, менин курбум кандай жүрөт деп билмексем болуп сурап койду. Чынын айтканда Төрөгелдинин Гүлүмдөн оолактап жоголуп кеткенине салтанат эмнегедир сүйүнгөн. Анысына өзү да таң калып, мага эмне жок деп ичинен ойлоп да койгон болчу. "Курбуңуз менен сүйлөшпөй калганбыз." Эмнеге?" деп салтанат такып сурабады. Төрөгелди Ленинграддын кереметтүү буурул түндөрүн, Петергофту, Эрмитажды айтып мактаса, салтанат Кремлдин тарыхый жерлерин, Бородино панорамасын, Загорскийдеги чиркөөлөрдү, Третьяковский музейин айтып, кээде кайсынысы жакшы, кайсынысы кооз деп талаша кетип жатышты. Экөө тең аты энеден эрте ажырагандыгы, ал тургай жердеш болуп чыккандыгы аларды ого бетер жакындатып салды. Гүлүмдөй ашкере сулуу эмес, бирок жылдыздуу, билимдүү салтанатты менин кадырыма жетет го деп жолдошторуна тааныштырса, алар дароо эле "Төрө, туура кыласың. Сенин ичиң өлгүдөй тар. Гүлүмдү алсаң, ар кимден кызганып жатып, жиндүү болмоксуң. Салтанат өзүнөн мурда көзү күлүп, ой соктобогон токто, жакшынакай кыз экен. Анын үстүнө калыңды кайдан табам деп башың оорубайт" деп кеңеш беришти. Жолдошторунун мындай сөздөрү ага катуу тийсе да чындык болчу. 3 айдан кийин баш кошушту. Жакын жоро жолдоштору, дос курбулары келип куттукташып, ижарага алган кичинекей үйдүн ичин 3 көтөрүшө, шаңдуу олтурушуп, ошол күнү кеч тарашты. Бирок жаш чубайлардын алгачкы эле түнү алар ойлогондой болбой, кимдир бирөө ортосуна кара чаар жыланды кое бергендей аяктап, экөө эки жакты карап жатып калышты. Москвада далайлар менен сайрандаганго бул кыз. Гуря энесинен башка эч ким өппөгөн кыз деп мени атайлап шылыңдап айткан турбайбы? Мен келесо анын сөзүнө ишенип, тандаган тазга жолугат деп сан кыздын ичинен тапканым ушул болдубу? Анан калса мунун уяң таза, абийирдүү кыздын ролун катыра ойногонун деп Төрөгелди кыжалат болду. Ал эми салтанаттын абалы өтө оор эле. Бул эмне деген шумдук? Өмүр бою бир да жанга жанашпай, бир эркектин жытын искибей туруп эмне болдум? Кай жеримден жаздым? Бирөө эле урукса эмне дейт? Баардан мурда Төрөгелди мен жөнүндө эмне деп ойлоп жатат? Сүттөй актыгымды, өмүрүмдө биринчи сүйгөнүмдү кантип далилдейм?
Эми канттим, эмне кылам? Экөөнүн тең таң атканча көздөрү ирмелген жок. Салтанаттын үнсүз буркурап ыйлап жатканын сезсе да, Төрөгелди бурулбады. Эртең менен эрте туруп, бир сөз айтпастан үйдөн чыгып кетип калды. Салтанаттын башы жан чыдагыс болуп, катуу ооруп жатты. Төшөктүн үстүндө көпкө ойлонуп олтурду. Эми эмне болот? Ишеничтен биринчи эле түнү кетип, эми анын бетин кантип карайм? Кетип калсамбы? Кыздар эмне дейт? Кууп жибериптир дешет да. Эмнеге десе кайсы жоопду айтам? О, куураган жаным. Буга чейин көргөн кордуктарым аз беле. Ата-энем экөө тең эрте кетти. Гүлсүндүн үй бүлөсүнүн көрсөткөн азаптары да эсимде. Балдар үйүндө деле жыргап жүрүптүрмүнбү? Бир айласыз жашоодо. Москвадагы 5 жылды гана бактылуу жылдарды өбөсөм. Эми минтибес акылы, өңү түсү, билимдүүлүгү төп келген эң алгачкы махабатыма жеттим дегенде, ал тилегим ташкап, бейгүнөө болсом да күнөөлүү болуп олтурам го. Жок, андан көрө. Салтанат ордунан тура калып, өзүнүн алакандын отундай болгон кыздык абийири жок болуп, арулугуна күбө боло албаган аппак шейшепте узунунан 4 бөлө барча айырып, сыйыртмак жасай салып, бекен байлады да орундукту алып корого чыкты. Төрөгелдинин ижарага алган үйү иштеген жерине өтө жакын болчу. Таң атпай ичине жетип келген Төрөгелдине көргөн бөлүм башчысы ага таңдана карады. Жигит, сен бүгүн ишке эмнеге келдиң? Жаңы үйлөндүң. 3 күн ишке чыкпаганга уруксат бербедик беле? Түрүң жаман го сенин. Эмне ооруп турасыңбы? Бар үйүңө орой сал. Төрөгелди барбайм деп кантип айтмак? Мойнунан байлагандай шылкыйып, короосуна кире берип эле ак көйнөгү желге желбиреп, жалгыз түп саябанды чоң жаңгакта асылып турган Салтанатты көрө, үрөйү уча, Салтанат деп бакырып, үйгө учуп кирип, бычакты алып, жанталаша шейшепти кесип жиберип, жансыз денени ошол эле жерге жаткыра салып, кайрадан короону жаңырта, тез жардам, кимде телефон бар, тез жардам чакырып бергиле, жардамга деп кыйкырды. Анын ачуунун уккан кошуналар үйлөрүнөн чуркап чыгышып, бири тез жардамга телефон чалып, бири алгачкы жардамды көрсөтө баштады. Төрөгелди эмне кыларын билбей, бирде көчөгө чуркап чыгып, тез жардамдын келер жолун карап, бирде чөгөлөй калып, Салтанаттын колун кармап, анын маңдайынан сылап, айланчыктай чебелектеп жүрдү. Аңгыча тез жардамда келип калды. Салтанат тигил дүйнөдө жүрүптүр. Өз жанын өзү кыйган үчүн аны суракка алып бара жатышыптыр. Жол бою тозокто быкпырдай жайнаган шумдуктай түрү суук ачарбактар. Аңгыча эле алардын арасынан сөөктөрү чачаладай чала күйгөн, көздөрү чүңүрөйүп кызарган, коркунучтуу бирөө шаша-уша бөлүнүп, астын тосо. Салтанат, сен мени тааныбай жатасың го. Мен көчөрбаймын. Наристе кезинде сени зордуктап салганым үчүн мени тозокко салышкан. Канча жерден бери ушул жерде азаптуу кыйналуудамын. Сен бул жакта жүргөндө эмне күнөө кылдың эле? Салтанат аны жек көрөтүктеп, менин тагдырымды талкалаган жүзү кара сен белең. Сенин айыңдан мен минтеп, жаш өмүрүмдү кыйдым. Менин убалым сага гана эмес, 7 таңга чейин жетсин, деди. Аңгыча аппак чубалган оромо кийишкен бир аял, бир эркек ардагы саябактан ээрчише Салтанатка шашыла жакындай басып келип, Салтанат, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Тезирээк кет, деп жарыша айтышып, кайрадан жок болуп кетишти. Ал эсине келип көзүн ачса, ооруканада жатыптыр. Аппак кийинип, көзүмө көрүнгөн экөө менин ата-энем болсо керек деп ичинен болгулоп койду. Жок дегенде окшоштуруп тааныгандай экөөнүн сүрөтү болсочу, шордууларындын сүрөткө да түшпөгөнүн кара. Ооба, ошол аруу аппак кийингендер сөзсүз менин ата-энем болсо керек деп дагы бир жолу түкшүмөлдөп койду. Жанында ыйлап Төрөгелдиси олтурат. Төрө, кечир мени. Бирок менин күнөөм жок. Анын эриндери кыбырыганы менен сөздөрү угулбады. Күйөөсү Салтанаттын айта албай жаткан оюн ошол учурда толук түшүнбөсө да кечиргенсип турду. Салташ, сени врачтар араң дегенде сактап калышты. Экинчи мындай кылба, уктуңбу? Экөөбүз бактылуу жашайбыз. Ошондон 10 күн өтүп Төрөгелди Салтанатты таластагы туугандарына тааныштырган алып кетти. Көп узабай ага ичинен бир бөлмөлүү үй беришти. Экөө 1 жылдан кийин оолду, 3 жылдан соң кызды болушту. Салтанат уул кызын алаканына салып бакты. Айрыкча кызынын үстүнө үч үйрүлүп түшүп, кызы жалгыз калса эле бир бале болуп кетчүдөй болуп корко берчү. Төрөгелди да балдарына күйүмдүү ата болду. Бирок кез-кезде баягы ит оорусу кармап, мунун биринчиси ким болду экен деген жоопсуз суроо анын жанын эзип, түпсүз ойдун туңгуюгуна түшүп кетчү. Ал учурда Салтанатты жининдей көрүп, кээ түндөрү аялы бирөөлөр менен жүргөнүн түшүндө көрүп, жаздыгын көтөрө башка бөлмөгө барып жатып алчу.
Андай азаптуу түндөр тез-тез кайталана берчү болду. Салтанат ал түндөрдө эмне үчүн минтесиңдей албай, жаздыктан күчүн чыгара, жашын төгүп жатып, уктай албай кыйналчу. Жарым кылым өтпөй заман өзгөрсө, салт өзгөрөт болуп, таза жүрүш-турушту жерип, демократия доорундагы айрым кыздар ата салтын унутуп, кыз күнүндө эле боюна бүтүрүп алып, үйлөнүү тоюнда курсагы челкейгенинен уялбай, шалактап бийлеп жүргөнү адаттагы көнүмүш иш болуп калбадыбы? Ал тургай кыз күнүндө эле кимге десе ме деп боюнан алдырып, анан тиктирип алып, көз боемочулук кылгандар турмушта көп эле кездешип жатпайбы? Ал аз келгенсип, күйөөсөрөй алган жарынын ар кимге төшөлүп, тажрыйбалуу болуп келгенде сыймыктанып, бул кызга баары кызыгып сүйгөн, базары өтүмдүү турбайбы деп жактырган учур болору анын 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Анын үстүнө Салтанат төшөк кумарына да таптакыр кайдыгер болчу. Сыртынан уруш талашы жок, ынтымактуу көрүнгөнү менен барган сайын жат адамдардай алардын ортосу алыстагандан алыстай берди. Ал аз келгенсип төрөгелди бир күйөөсү жок врач аял менен көңүлү жакын болуп алып, жумасына бир жолу үйүнө түнөбөйдө калчу. Ала жипти аттуу оюна кирип чыкпаган, бүт эс тартым балдарына үй бүлөсүнө арнаган Салтанаттын аруу келбегенин эч качан кечире албасын төрөгелди түшүндү. Анткени экөөнүн ортосунда үчүнчү жат бирөө жаткандай, анын сөлөкөтү кетпей аларды аңдып тургандай боло берчү. Ал сезими өзү башка бирөө менен болуп, өчүн алып келгенден кийин да кетпеди. Акырында төрөгелди менен Салтанат уруш талашы жок, ажырашып тынышты. Кайсы бир кеч күздүн күнүндө ачык асманды күтүүсүздөн муздак сур булут каптап, жер бетине ызгаарлуу суук илебин үрөп жатты. Кородогу узун орундукта олтурган Салтанат Болотовна негедир туулуп өскөн айылындагы эскилиги жетип жепирейип, кароосуз калган үйүн, жапжаш кезинде бейпаада эле өлүп калган ата энесин, бармактайынан сетирейтип, тоголок жетим калган өзүн эстеди. Байкуштарым менин, асылдарым деп оор үшкүрө, каңырыгы түтөп кетти. Анан анын көзүнө эшигинин алдындагы буралуу өсчү гүл кайырлар көрүндү. Бирок алар ырайымсыз аяздан үшүп, же башка себеп болгонбу, айтор бир топко чейин мурдагыдай болбой жатып, эми гана мурдагыдай таажыларын бажырайта ача баштаптыр. Апаня, эмне эшикте суукта үшүп жалгыз олтурасыз? Деген сүйүктүү небересинин үнү аны түпсүз ойдон ойготту. Гүл кайырларды соолутар наадандар эки дүйнөдө жакшылык көрбөсүн. Ал байкуштар эми араң оңоло баштаган тура, деп өзүнчө күңгүрөнө небересин жетелей үйүн көздөй басты. Чыгарманын аягы.